Өндүрүлгөндөн кийин анығырағы? Азаттыктын журналистине. Саймати тарабынан $100,000 берилген. Экинчи суроодо мына ушул мындай тагыраак айтсаңыз, кайсыл тарап журналисттерди нанимать этип атат? Кайсыл Саймати тараппы же тиги тараппы? Кимиси журналисттерге заказ берип, журналисттер менен чогуу иштешип атат? Жана мен өзүм баяндама айтып кеткендей, биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча Саймати тарабынан ошо журналисттерди колдонуп. Тагыраак айтсаңыз, кайсы журналисттер? Радио Азаттыктын журналисттери. Ошолор менен чогуу иштешип атат. Булардын ортосунда бир акча алыш бериш журналисттердин ортосунда болдубу, болбодубу? Болгон. Биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча $100,000 акча берилген экен. Ошо өндүрүлгөндөн кийин Азаттыктын журналистине. Саймати тарабынан $100,000 берилген. Кандай далилдер? Айтпадыкпы далилдерди, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү да бар. Башка далилдер документтер бар. Жок. Ал күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Башка кандай аны тастыктоочу видео же бир кайсы бир кагаз же кандай азыр алып келели, биз до конца депутаттык комиссияга берели маалыматыбызды, андан кийин өзүңүздөр. Жанагы бизде суроодо ошо кандай тастыктоочу документтер бар, ошо журналистке акча берген ичинен. Документтер жок, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Ошо Айеркен Саймайтиден эч кандай мен акча алган эмесмин. Айеркен Саймайтиден биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өзү аралашып жүргөн иштер боюнча анын көрсөтмөлөрүн алганбыз. Андан тышкары башка дагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде биз иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупциянын, анын ичинде баждагы коррупциянын, Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз. Тилекке каршы өкмөт канча убакыт өтсө дагы мына ошол биз ашкерлеп берген фактылардын аягына чыкпай, иликтөөгө чекитип кое элек. Бул абдан өкүнүчтүү.